Алымбек Абызаковдун жыгач буюмдарын жасаган устаканасы Бишкектеги курулуш материалдар сатылган базарда жайгашкан. Абызаков бала кезиндеги жыгач өнөрүнө болгон кызыгуусу анын сүйгөн ишине айланаарын эч ойлоптур. Мен ушу турмуш шартка байланыштуу 2002-жылы биринчи жолу Россияга баргам. А кезде 24 жашта болчумун. Алдыда үй бүлө куруш, үй жай алыш деген чоң пландар бар эле. Жаңағы ал кезде университет иштечүмүн, Ош мамлекеттик университетинде. Айлыкка ал маселелер чечилбейт болчу. Кара жумуш менен алып болуп, кийин анан ошол башчылар дагы колунан иш келсе анан ишке салат да, анда карап көрүпчү. Ошентип столярный цехке туш болуп калган. Столярный цехке туш болуп калып, эми ал жерде кеңири мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ушу мен өзү бала кезде эле жыгачка жакыныраак. Анан мен бактыма жараша ошол биздин заказчиктер биздин чыгармачылыкка, бул дагы чыгармачылык иш негизичи. Коюңа эмне келсе ошо идеяңды ишке ашыр деген талап койду да. Анан биз жакшы бир Кытай стилиндеги, чыгыш стилиндеги бир имараттын толук комплектисин бүтүргөнбүз. Алымбек уста Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында үй бүлөсү менен 13 жылдай жашаган. Ошол кезде мекендештерине жыгачтан бейшик жана башка буюмдарды жасап, бунун өрү менен акча табууну үйрөнгөн. Кыргызстанга 2015-жылы досторунун чакыруусу менен кайтып келип, ишке орношот. Бирок аз айлыктын айынан 2 ай мурда жумушсуз калган. 2015-жылы Кыргызстанга өзүм досторумдун чакыруусу менен телевидение тармагына келип калдым. Анан 2 ай башта мен жумуштан чыктым да. Жумуштан чыгып, андан ары эмне кылыш керек деген маселелер алып калды. Анан ошентип отурганда эле Facebook'тан мигрант ишкер деген бир долбоор жөнүндө окуп калдым. Карап көрсөм, ошол видеороликте менин тагдырымдагыдай эле бир жигит Россиядан келип, жаш эле жигит экен, ошо столярный цех ачып, кадимки иш баштаптыр да. Анан мен деле арыз жазып көрдүм ошол проектке. Акыр келип анан ушул цехке туш болуп атпайм. Анан бул жерде партнерлор болуп, өз ара келишип алып, аренданы чогуу төлөйбүз, калган чыгарылышаларын чогуу төлөйбүз. Анан кирешесин бөлүп алабыз деп. Алымбек Абызаков чет жерде иштегени ага Бишкектен бир үй алганга акча топтоого жардам берди деп кубанды. А бирок 3 баласынын бул жактагы жашоого көнүп кетиши жеңил болгон эмес. Ал эми аялы көптөн бери иш таппай жатыптыр. Мына ушул турмуштук кыйынчылыктан улам кайра кетип калуу ойлору болгонун жашырган жок. Орусияда жүрүп Кыргызстанга келгенде кандайдыр бир коркунуч сезим бар да. Аяк барсам эмне кыла алам деген. Россияда иш негизи издесең табатсың. Колуңан иш келсе иштейсиң, тапса болот. Балдарым кыйналды. Ошол жакта төрөлүп калып, чоң уулумго 2006-жылы төрөлгөн, мен 30 жашымда улуу болдум. Бирок аякка барганда тили ошол чөйрөгө бар карап эле орусча чыгып калат экен. Кыргызча эле чыгат, анан бакчага баргандан кийин орус болуп калышат баары. Мен бир кайтып келишимин дагы бир олуттуу себеби ошодон. Азыр эми Кудайга шүгүр эле, монтип иштеп атабыз. Балдар чоңоюп атышат. Окуулары жакшы, алдыңкы отличниктер. Анан келинчегиме бирок азыр иш жок үйдө. Анда караштырып атабыз. Негизи ошол жагынан кыйналдык. Эми экөөбүздө тең иш болгон болсо, балким мындан да жакшы болот. 9-июлда Бишкекте Алымбек өңдүү мекенине кайтып келген мигранттарга ишкерлик тууралуу акысыз окуу өткөн мигрант ишкер долбоору жыйынтыкталды. Чет өлкөдө эмгек мигранты болуп жүрүп, кайра Кыргызстанга кайткан мекендештерди ишкердикке үйрөтүү максатын көздөгөн долбоор Германия өкмөтүнүн колдоосу менен жүзөгө ашты. Курска катышкан 40 адам бизнести баштоо, Кыргызстандын шартына ыңгайлашуу багытында окуудан өтүшкөнүн ишкер деп аталган курстун негиздөөчүсү Данияр Эмилов айтып берди. По приезду они понимают то, что их общество уже не воспринимает. Алардын баары бир кезде жумушсуздуктун айынан же жашоо шарты начар болгондуктан тышка мигрант болуп кетишкен. Мекенине кайтканда кайра эле ошол маселелерге туш болуп жатышат. Биз жөн гана түрткү болуп идеяларын колдодук.
Алар чыдамкайлыгы, эмгекчилдиги менен бизди таң калтырышты. Анткени миграцияда күнү түнү иштеген адам мындай көрсөткүчтү бул жакта да көрсөтөт экен. Биз адегенде муну пилоттук долбоор катары көрөлү деп ойлогонбуз. Бирок каалоочулар көп. Реалдуу көйгөйлөр андан көп экенин көрүп, уланталы деп чечтик. Ушул тапта долбоордун кийинки бөлүгүнө каалоочуларды кабыл алуу жүрүп жатат. Көргөзмөгө жыгач уста, көркөм сүрөт мугалими, соодагер, кол өнөрчү жана башка багытта иш баштагандардын эмгектери коюлду. Уюштуруучулар долбоорго катышкандардын дээрлик баары иш менен камсыз болгонун айтып, жана алар менен окутуучулар ар убак байланышта болгонун кошумчалашты. Кыргызстандын миллионго жакын жараны чет мамлекеттерде иштейт, алардын көбү Орусияда. Айгерим Акылбекова, Давран Иганбердиев, Азаттык, Бишкек.